Обода Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасы. Бул программада кыргызстандыктар жана чет жактагы журтташтар тууралуу кызыктуу баяндар сунуш кылабыз. Жарым саат биз менен бирге болуп, программаны чогуу көрүңүз. Табият кырсык коркунучтардан улам Жалал Абад облусуна киргизилген өзгөчө кырдаал алын элек. Улам жер көчкү жүрүп жаткан райондордогу айылдарды эми кыян суу каптап жүдөтүүдө. Эмче келген жок, айыл өкмөткө чалсак, ана барам, мына барам жетишпей атам деп койду эле, эчтеке жок отурабыз. Жаштар менен тең күрөшкөн 70 жаштагы балбан Абакер Рысов күрөштүн 5 түрү боюнча машыгып, ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугунда 11 жолу байга алган. Өмүр бою күрөшүп келатам. Андан деги майып болгон кишини көрө элекпиз. Трамба деген болот, гүлгөн убакытта болот. Баткенде Айгүл гүлү ачылып, аны көрүү үчүн өлкөнүн туш тарабынан жана чет жактан гүл ишкыбоздору агылууда. Баа жеткис гүлдүн баркын билбей, үзүп тепселегендер менен азырынча окуучулар гана күрөшүүдө. Келген конокторго бетте түшүндүрүү ишин жүргүзсөк дагы артынан баары бир кичине чыкканга туура келип чыкканда ушунча гүлдүн айып болуп, үзүлүп тепселип жаткандыгын көрүп, зээнибиз келип турат да азыр. Бишкек студиясында мен Сабыр Абдымомунов, эсенсизби? Учурда Жалал Абад облусунун айрым райондору өзгөчө кырдаал режиминде турат. Буга дарыяларда суу көтөрүлүп, улам-улам жер көчкүлөр жүрүп жатканы себеп болгон. Суунун көтөрүлүшүнө токтобой жааган жамгыр кошул ташыл болуп, турак үйлөрдү, эгин талааларын каптоодо. Табигый кырсык болгон жерлерде өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен жарандык коргоонуу комиссиясы күнү-түнү күчөтүлгөн тартипте куткаруу иштерин жасап жатышат. Аймактагы акыркы абал тууралуу жеринен кабарчыбыз Руслан Калматов айтып берет. Гүлүмкан Сакиева балдары менен 4 күндөн бери кошуналарынын үйүндө түнөөдө. Катуу жааган жан селге айланып, тоо борундагы ал жашаган үйдө агызып кете жаздады. Атка минип, мына жакта кыдырып келип көчпөйт деп кайра кетип калышты да. Биздин үнүбүздү уккан эч ким жок. Бир базардан бери көчөдө жүрөбүз ушу үйгө кирбей. Азыр положениени көрөсүңөр го. Бизге чек беришин, башка жардамдын кереги жок. Сузак районунун Эдигей айылынын 16 түтүндүн тургундары да селге туруштук берүү аракеттерин өздөрү көрүп жатышат. Анткени селдин аягы жерди көчүрүп кетеби деп кооптонушуп, айрымдары туугандарынын үйлөрүнө көчө баштады. Өгүнү келип мындай эле бир жерде эчтеке болбойт деп кеткен мындай болчу. Азыр бул жерде 5-6 үй биле уже көчүп мына туугандардын үйүнө ар жака кудаларына кетип атат да барычы. Мына жакта болсо 2 метр жараку бар. Ишенмесеңиздер азыр көрсөтүпчү. Тереңдиги бир 50 метр да. Бул баары түшөт. Бир 2 жамгырдан эртең же бүрсүгүн түшүп калышы мүмкүн. Бу жакта 1 метр бар. Эмче келген жок, айыл өкмөткө чалсак, ана барам, мына барам жетишпей атам деп койду эле, эчтеке жок отурабыз мына. Же малды азыр малы мына жакта 310 деген жер бар. Ошака чатыр тигип мал каргап атышат азыр бардыгычы. Дарыяларда суу көтөрүлүп, жер көчкү болот деген аймактар кооптуу болгондон улам Жалал Абад облусунун аймагында өзгөчө кырдаал киргизилген. Буйрукка ылайык райондук мамлекеттик администрацияларда атайын штабтар түзүлүп, күнү-түнү тынымсыз иштеп жатат. Областын аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Бүт бардык мамлекеттик мекемелерде, менчигин түрүнө карабастан бардык ишканаларда, райондук мамлекеттик администрацияларда азыр күчөтүлгөн тартип иштеп атышат. Нокен районунун Сакалды айыл өкмөтүнө барган жеринен биз 2 жолу элдерди эвакуация кылдык. Базар Коргон районунда 1 жолу эвакуация кылдык. Аерде 500гө жакын турак жайды эвакуация кылдык. Кечеги коркунучта болсо мына суу жарып кеткен ошол жерде Кыргызстан, Чек, Кармацех деген 3 айылды толугу менен да 2 айылды жарым-жартылай эвакуация кылдык. Бул Кыргызстандын тарыхындагы акыркы 20 жыл тарыхындагы эң чоң эвакуация болду. Жалал Абад облусунун аймагында кооптуулук жараткан 15 дарыя бар. Кара дарыяда суунун деңгээли көтөрүлүп, 2000 калкы бар Ширин жана Жаңы жер айылдарынын тургундарын көпүрөсүз калтырды. Бул айылдыктар район борборуна айланма жол менен каттоого аргасыз болууда. Ширин айылынын мына жакта Кара дарыя деген жер бар. Ошол жерде жерге өтө албай калдык. Мына Достук айылыга өтө албай калдык. Созокко бара турган жерге районго бара албай калдык. Мына көпүрөк түшүп. Ушул көпүрөктө дардынан, в общем, биздин каттоо үзүлдү да. Эмче сени ушунча убакыттан бери карабай атат да бул жерде. Кимге арызданабыз биз буну? Суунун көтөрүлүшү дарыя жээгине жакын жерде жашаган 12 000 элди коркутуп турат. Акыркы күндөрү дарыянын 18 жеринен суу ташып, айдоо аянттарын жарактан чыгарды. Ошон үчүн куткаруучулар негизги күчтү ошол дарыя жээктерин бекемдөөгө жумшап жатышат.
Жалал Абад облусунда быйыл былтыркы жылга салыштырмалуу кооптуу кырдаал көп катталып, келген зыяндын көлөмү 15 миллион сомдон ашты. Адистер быйыл Сузак районунун борборун 1998 жылкы сел каптагандай абал жаралып жатат деп кооптонууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги табигый кырсык болгон же болушу мүмкүн деген кооптуу жерлер тууралуу маалыматты тез берип турууга жергиликтүү бийлик менен мекеме ишканаларды милдеттендирди. Эгерде кооптуу учурда чара көрүлбөй калса, ага жооптуу адамдарга чара көрүлөөрү да эскертилди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу. Эми көрсөтүүнү жаратман каармандар тууралуу баяндар менен уланталы. Совет доорунда Кыргызстандын башкы байлыгы болгон уяң жүндүү ак койдун тукумун көбөйтүүнү Кочкорлук Уларбек Абдырасулов колго алды. Азыр анын коросундагы койдун саны 1000ден ашып калды. Чабан өндүрүшкө жүнү абдан зарыл ак койду асыруу тажрыйбасы алдыга койгон максаты менен жаштар менен бөлүшүп турат экен. Демилгеси малчыларды шыктандырган Уларбек Абдырасуловдун чарбасын кабарчыбыз Мирлан Кадыров видеого тартып келген. Кочкор районундагы Шамшы айылынын тургуну Уларбек Абдырасулов кесиби боюнча ветеринардык врач. Ал чакан кой ферманы атасынан мурастап алган. Анын максаты уяң жүндүү койдун санын көбөйтүү. Себеби колхоз тараганда үлүшкө тийген ак койлорду асырай албагандар сатып, союп жатып, саны такыр азайып кийиз жасоого жарамдуу жүндүн зарылчылыгы күч. Анын бул тажрыйбасы жаштарды кызыктыргандыктан билгенин үйрөткөнгө өзү да ынтызар. Эң биринчиси мында жүнүндө да бул 3 багыттагы кой. Ошол эле кезде тери берет, ошол эле кезде жүн берет, ошол эле кезде эт берет. Себеби мунун эти чындыгында кара кесеги көп болот дагы, холестерини жок болот, мында холестерин азыраак болот. Анан экинчиден жүнү азыр жана меринос деп жанагы бизде азыр жана кыргыз кол өнөрчүлүгү деп атат, жана кийиз деп, кыргыз кийиз деп азыр экспортко чейин чыгып атат. Ушунун жүндөрү да, ушунун жүндөрү менен чыгат. Абдырасулов асыл тукум койлорун жылыга жасалма жол менен уруктандырып көбөйтөт. Фермер муну менен эле чектелбей, эл аралык уюмдар менен кызматташып, көп чет өлкөлөргө чыгып, тажрыйба алмашып жүрөт. Бирок Кыргызстандагы абалды оңдоо үчүн мамлекеттик колдоо зарыл деген ойдо. Эми аларга салыштырмалуу келгеден уяласың да. Бизде айыл чарбасы нөл, эч кара албай калган да. Эми алар аябай өнүгүп алган, укмуш. Кээ жерлер уйларына менен койлордо менен чип выбиркаларды салып койгон. Койлору каякта жүрөт, эмне болот, каякта бүт бар белгилүү, даже үйүндө жатып карагандар бар. Дрондор менен карайт, мисалы үчүн койлорду, малдарын карайт. Бүт бар учетто. Мисалы үчүн кээ бир жерде мисалы үчүн ооруп өлсө вет инспекциясы төлөйт экен. Койлорду бар камсыздандырып койгон, мисалы үчүн каршы охотник инспекция төлөйт. Ушундай эмелердин баарын жасап койгон, бизде андай жок да. Уларбек бийик тоого чыдамдуу кочкорлорду да багып, муктаждарга сатат. Буга уяң жүндүү койлордун санын көбөйтүүнү каалагандардын санынын арбып бараткандыгы далилдейт деп кубанат. Уларбек чет элдик тажрыйбаны көргөн адис катары айылдаштарына тоодо көчүп конууга ылайык шарт түзүү жана маданияттуу жашоо образында жайылтып келет. Анын ашканасына, дааратканасына чейин бар тоо шартына ылайык Германиядан айдатып келген көчмө үй машинасына кызыккандар көп. Душту өзүнүн эмеси бар, автоматы бар. Булактагы сууга салып койсо өзү сора берет. Булакка сууга салып койсо анан өзү сорот. Ысык суусу бар, мына ысык суусу ошонун ичине ысып келет. Газы бар, газы күйөт бар. Айылдашынын мындай жашоосу жаштарды абдан кызыктырат. Ошон үчүн ал бул күнү атайын убактысын бөлүп мектеп окуучулары менен жолугушту. Ал эми Уларбек жолугушудан кийин уяң жүндүү койлорду дагы жакшы түрлөрүн чет жерден алып келүүнү кыялданып үйүнө кайтты. Мирлан Кадаров, Азаттык, Нарын облусу. Жаратмандар көбөйө берсин. Жашы улгайып калса да жаштарды көтөрө чапкан балбан аксакалдар тууралуу уктуңуз беле? Азыр биз алардын бири Абакир Рысов тууралуу кеңири баяндап беребиз. 55 жылдан бери килем үстүндө таймашып жүргөн 70-теги ардыгер спортчу азыр деле жаштар менен тең тайлашып машыгуу залдарынан чыкпайт. Күрөштүн 5 түрү дзюдо, кыргыз күрөшү, самбо, эркин жана грек-рим күрөшү менен жаштайынан машыгып, ардагерлер арасында дүйнө чемпиондугунда 18 рет катышып, 11 жолу байгөлүү кайткан Абакир Рысовду кесиптешим Эмил Чекиров кепке тарткан.
Абакир Рысов 55 жылдан бери килем үстүндө таймашып жүрөт. Ал азыр деле жаштар менен тең тайлашып, машыгуу залдарынан чыкпайт. Өмүр бою күрөшүп келатам. Андан деги майып болгон кишини көрө элекпиз. Травма деген болот, күлгөн убакытта болот, кубанычта болот. Бул жерде баары болот да. Абакир Рысов ардагерлер арасында дүйнө чемпиондуктарына 18 ирет катышып, 11 жолу байгелүү кайткан. 2009 жылы самбо боюнча ардагерлер арасында дүйнө чемпиону болсо, кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстандын 10 жолку чемпиону болуп, алдына киши салган эмес. 70-ке чыксак да болбой, дагы эле бир Кудайдан тилеп 10 жылдан ашык дагы күрөшсөмбү деген үмүт бар. Өзүбүздүн денебизди тазалап, өзү спортко жакындап, ошо кийинки укум-тукум жакшы болуш үчүн биринчи өзүбүз милдетти алып, ден соолук жакшы кылып кармаш керек да. Мен тегерегиндегилердин баары чындыгында ичпейт, тартпайт да калды. Абакир Рысов Кыргыз техникалык университетинин курулуш, транспорт жана архитектура университетинин дене тарбия кафедраларында машыктыруучу. Андан соң кафедра жетекчиси болгон жылдары шакирттери жараткан ийгилиги үчүн самбо жана кыргыз күрөшү боюнча Кыргызстандын эмгек сиңирген машыктыруучусу, профессору наамдарына татыган. Абакир Рысовдун ийгилиги жаш куракка карабай, адамдын мүмкүнчүлүгү өтө кенен деген көз карашты бекемдөөчү мыкты далил. Эмил Чекеров, Улан Асаналиев, Бексултан Абибакир уулу, Азаттык. Сиз дагы Данистеге кызыктуу каармандар тууралуу видео сунуштай аласыз. Ал байланышуу жолдору azattik.org сайтында, ошондой эле биздин WhatsApp номерге жазсаңыз болот 0550 98 87 55. Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'де Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'да Азаттык KG, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык Медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда. Сиз Азаттык радиосунун Данисте телепрограммасын көрүп жатасыз. Алдыдагы баяндар. Баткенде айгүл гүлү ачылып, аны көрүү үчүн өлкөнүн туш тарабынан жана чет жактан гүл ишкыбаздар агылууда. Баа жеткис гүлдүн баркын билбей, үзүп тепселегендер менен азырынча окуучулар гана күрөшүүдө. Келген конокторго бетте түшүндүрүү ишин жүргүзсөк дагы артынан баары бир кичине чыкканга туура келип чыкканда ушунча гүлдүн айып болуп, үзүлүп тепселип жаткандыгын көрүп, зээнибиз кейип турат да азыр. Көп булуттуу Кыргызстан түрмөгүнөн бир кылымга жакын мезгилден бери ала тоону мекендеп келаткан карачайлардын жашоосу менен тааныштырабыз. Азыр болсо активисттердин талабы тууралуу баян менен баштасак, Кыргызстанда жарандар жол кырсыктарын азайтуу талабы менен кол топтоп жатышат. Анда бийликке алдыдагы 6 ай ичинде аткарылсын деген 5 талап коюлууда. Ага Бишкекте 2 окуучуну машина уруп кетиши жана мындай кырсыктардан бийликтин жыйынтык чыгарбай жатканы себеп болду. Самат Жумакадыров теманы улантат. Анан жашыл күйдү, анан бир аз жашыл күйөрү менен эле басышпаптыр. Жашыл күйүп көндөн бир аздан кийин дагы эки жакты карашыптыр бир аз. Анан ошол убакта кайдан жайдан келгени белгисиз, тигинтип машина токтоп турат да, ошо боюнча келип анан сүзүп. Бишкектин Бакаев жана Ремесленная көчөлөрү кесилишкен жерде 21 апрелде машина коюп кеткен окуучулар азыр номер 3 клиникалык ооруканада жатат. Бирөө өзүнө келип, экинчиси эс үчүн билбей жатат. Анын сол буту акыреги сынып, башына кан уюп калган. Экинчисинин абалы оор, алба внутримозговой гематома болгондуктан комада жатат азыр бала. Ошону убакыт керек да, азыр айтыш кыйын кандай болуп кетти. Балдардын ата-энелери азыр жанынан чыкпай карап жатышат. 3 күндөн кийин жандандыруу бөлүмүнөн жалпы палатага которулган Эрболдун тайнеси кырсык болгондо жерине дароо жетип барганын эстөөдө. Басам балам бүт кан жатыптыр. Анан билбейм өзүм жоготуп. Акмак
ошентип зеленый светке коюп кетиптир. Атай менен Эрбол экөө классташ. 74 мектепте 3 класста окушат. Бири футболго, экинчиси дзюдо боюнча сабактан тышкары секцияларга барышат. Бирок Атай 21 апрелден бүгүнкү күнгө чейин эсине келбей жатат. Оорукананын алдында Кудайдан тиленип, айланчыктап жакын туугандары күндүр-түндүр жүрүшөт. Ал гана эмес, бүтүндөй коомчулук азыр эки окуучунун саламаттыгын тилеп отурган чагы. Балдарды саламаттыкты сактоо министри, бир катар депутаттар, шаардык мэриядан өкүлдөр келип, абалдарын сурап, кабар алышууда. Окуя катталгандан бери жол кырсыктарына коомчулуктун катуу нааразычылыгы жаралды. Мындан улам жарандык коом онлайн петиция жарыялап, жол кырсыктарын азайтуу, көчөлөргө видео байкоолорду орнотуу талабы менен кол топтой баштады. Чыгыш Европадагы мурдагы эле СССРге кирген өлкөлөрдүн аткарган 3 айдын ичинде патрулдук милицияны шаар көчөлөрүнөн чыгарышты. Биз дагы ойлойбуз, бул 3 айда чыгарса болот, бирок биз аларга убакыт берип жатабыз. 6 айда чыгарсаңар болот деп. Окуучуларды сүзө качкан айдоочу бир нече сааттан кийин өзү милицияга кайрылып күнөөсүн мойнуна алды. Ал мурдадагы бир кишини өлтүрө сүзүп, кийин акча берип окуяны жымсалдаган Мирлан Ажыбеков болуп чыкты. Бирок кылмышкердин кармалганы жарандык коомду азыраак тынчсыздандырып жаткандай. Активисттер мындан ары да кайгылуу окуялар кайталанбаш үчүн коомдук коопсуздукту күчөтүүнү бийликтен талап кылып барган сайын жарандык коомдун катары көбөйүп баратат. Алгачкы күнү эле онлайн петицияга 800дөн ашык киши кол койсо, экинчи күндүн башында петицияны колдогондордун саны 1500 адамга чукулдады. Самат Жумакадыров, Айбек Кулчуманов, Азаттык. Көрсөтүүнү Баткенден келген баян менен улантабыз. Учурда айгүл гүлү гүлдөп, аны көргүсү келгендер өлкөнүн туш тарабынан жана чет жактан агылууда. Бирок кызыл китепке кирген баа жеткис гүлдүн баркын билбей үзүп алгандар менен күрөшүү дагы эле оор болууда. Айгүл тоосуна болгону 2 эле Токой чарба кызматкери көз салып, аларга мектеп окуучуларынын күзөт топтору көмөктөшүүдө. Сөздү Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат. Урматтуу эс алган келген туугандар, эскертип коеюн, гүл үзмөй жок. Айгүл гүлү гүлдөгөндөн бери Айгүл таш коругуна келип кеткендердин аягы үзүлгөн жери жок. Дем алыш күндөрү тоодо киши батпайт. Арасында чет өлкөлөрдөн гүлдү көрүү үчүн атайын келген туристтер да арбын. Алардын бири Улуу Британиялык ботаник Гарнер Айгүл гүлдүн тарыхын тааныштарынан угуп, көрүү үчүн атайын келген экен. Мен Баткенге биринчи жолу келдим. Кыргызстандын гүлдөрү тууралуу сүрөттөрдүн жыйнагын даярдап жүрөм. Аны менен ботаникалык топ түзүп, Кыргызстандын баардык гүлдөрүн көргөзүүгө аракет кылам. Бул туристтерди аймакка тартуунун жакшы мүмкүнчүлүгү деп ойлойм. Баткенде мен издеген гүлдөрдүн көп түрү бар экен. Гүлдү көрүүгө атайы келген коноктор анын баалуулугун сезбеген. Замандаштардын мамилесинен улам келечекте Айгүл гүлүнөн да кол жууп калабызбы деп зейиндери кейип жатат. Азыр мына ушул тоонун башына чейин чыктык, өзүм көрдүм, суктандым. Жакшы жер экен, жакшы экен. Bir ökünüştüsü el köken berdi. Mına hazır özüňөр görüp atasыңар, kançalar gelip ketip atşat. Bir ökünüştüsü sındırıp atıştır, töwlep atıştır. Oşonusu birke işti güýüz koydu. Anan sıymıktangança jer emes momentler bar eken, bir şerde jaş balдар жүрөт кичинекей. Мектептен келдик дейт, түштүккө чейин бирибиз келебиз, түштөн дагы бирибиз келет дейт. Ушул жанагы патруль деп жагы тагынып алышып, баштарына калпак кийип алышып, ошолор ушул элдерди эскертүү беришип, байкелер, агалар, эжелер муну сындырып агыла. Мыйер мындай ыйык жер деп жүргөндөн кийин ушунусу бирке көңүлдү көтөрүп атат да. Бул бир эле Баткен элинин жаралган тоо, жаралган гүл эмес, бул Кыргызстандын символу деп айтсак болот, туурабы? Гүл ачылган учурда тоого келген миңдеген кишилер туш келди тепсей бергендиктен тоо этегиндеги гүл дээрлик калган эмес. Айрыкча гүлдү тамыры менен кошо жулуп кеткендер ушундай абалга жеткирген. Азыр деле мамлекеттик корок аталганы менен Айгүлдүн соолуп жатканын көп эле жерден көрүүгө болот. Күзөткүч күнүбүз болгондуктан биз бүгүн эртелеп келгенбиз. Балдар келип эле ошол келген конокторго бетте түшүндүрүү ишин жүргүзсөк дагы артынан баары бир кичине чыкканга туура келип чыкканда ушунча гүлдүн айып болуп үзүлүп тепселип жаткандыгын көрүп зээнибиз кейип турат да азыр. Асымбек, Гүлкайыр, Сүзана, силер бул топтогу, бул жактагы эмеге постко барасыңар? Эми гүлдү үзгөндөргө мандан тоодун үстүндө жаш мектеп балдар карайт. Айрыкча биздин сотрудниктер Баткенде Токой чарбанын сотрудниктери аз. Мына өзүңөр көрүп, 2 эле сотрудник бар. Жетишпейт. Жанагы окуучу балдар алып келип, кармап алып келишкенде, биз кармап туруп акыт менен
токой чарбаны өзгө өткөрүп беребиз, токой чарба бир катарга өткөрүп беребиз. Айгүл гүлү бул энди эмек. Башкача айтканда бул гүл ушул гана тоодо өсүп, ушул жерде гана көбөйөт. Гүлдүн уругу жерге түшкөндөн кийин 7 жылда гана араң өнүп чыгат. Андан кийин ар жыл сайын бирден гүл чөйчөкчөсү кошулуп турат. Гүлдүн жерге түшкөн уругунун баары эле өнө өрбөйт. Ушундан улам бул кайталангыс тарыхы бар жана өзгөчөлүк гүлдү кол тийгизбей сактоо ар бирибиздин милдетибиз деп жакынкы Кара Булак айылынын окуучулары күзөттөп жүрүшөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен. Данистеде биз Кыргызстанда жашаган ар кайсыл улуттун жашоосу, маданияты, тарых таржымалы тууралуу баяндарды сунуштап турабыз. Бүгүн назарда Карачай мекендештер. Кыргызстанга мажбурлап көчүрүлүп келгенине быйыл 74 жыл болгон карачайлар өз када салтын, маданиятын жоготкон жок. Ала Тоо жергесиндеги азыркы карачайлардын жашоосу менен кыбарчыбыз Айгерим Акылбекова таанышып, тасмага тартып келди, аны бирге көрөлү. Выкопан. 63 жылы. Bir карачай көчүп келди, ал айтты, ай карт, сен немесин. Ушунча бизди кыйнамай, бу жерде бир колодец неметели деп, 7 үй болчу берди. Всего. Анан кийин ушу 7 үйүнүн ичинде, ушу үйүнү немеге ортого салайлы деп, могу жерде 300 сом берип, тогда рублями. Ушуну каздык. Ушу кудуктун суу бизге жет, биздин балдарыбыздын балдарына жетет. Айткандай, мана уже канча жыл. Кечирип коюңуз. Неме алып келейин? Попробуйте водичку эту. Рахмат, өмүрүң узун болсун, бактылуу бол. Сен да чоң жигит. Давай, сен да. А вот теперь его надо снять. Чүйөрөнү көп улуттун өкүлдөрү тыгыз отурукташып ынтымактуу жашаган аймак. Мына ошондой көп улуттуу айылдардын бири Садовое. Бул айылда кыргыз, орус, өзбек жана башка улуттар менен бирге карачайларда камыр-жумур жашашат. Айылда тыкан салынган мартабалуу үйлөрдүн биринде 70 жаштагы Надежда апа турат. Ал башка улутташтары сыяктуу эле мал багып тиричилик кылат. Ота биздин ячкилерибиз, ангоркаларыбыз. Ушуну тыбытынан шапка, безрукавка мала неме немча дейт аны. Ушундай токуйбуз. Носки 4-5 уйубуз немеде, поляда немеде, таада. Таада эмес, могу поляда неме кылып атат. Күтүлүп атат. Кечинде келет, он сайбыз. Вот такой. Вот мы богаты этим. Ой, улака. Мана. Улакты тууп калыптыр сиз келгенге. Так что все. Кыргызстанда турган карачайлардын 90% айыл чарба, тала иштери менен алектенишет. Айыл чарбадагы күжүрмөн эмгеги үчүн 200дөн ашууну мамлекеттик сыйлыктар менен сыйланган. Алардын алгачкысы Надежданын атасы Телмек Семенов болгон. Бул өзүмдүн тууган атам. Атаңыздагы? Да, менин тууган атам. Это мой. Мен туулгандан кийин оны айтсам, мен айтсам, ай көрү. Мен туулганда берген. Если мен туулбасам, сен вообще алмак эмессиң. Вот это все его. Надежда бала кезинен сактап келаткан бул түйүнчөктү атасынын сүрөтүнөн башка туугандары менен жазышкан каттар сакталган. Каттарда ата мекенинен алыс жерге кеткен туугандардын сагынычы, арманы, Кыргызстандагы жашоосу, түпөйүл ойго толгон тилектер жазылган. Алар эбак саргарган, бирок ал Надежданын жердештерине үмүт бергени менен ыйык жана маанилүү. Алар мен жазчумун. Анан апам тайкем менен, тайэжем менен. Вот. Мамамның немеси. А так остальные, ну, двоюродные, троюродные, братья, сестры бар. Бир 1943 жылдын ыскартуу суук ноябрь айында Надежданын тайэжеси Хаджар апа бир туугандары жана ата-энеси менен Кавказдан Кыргызстанга күч менен көчүлүп келгенде 20 жашта болчу. Объявили. Ночью 4 часа. Таңкы саат 4-тө баарыбызды чогултуп туруп, эртең көчөсүңөр деп жарыялашты. Биз ишенген жокпуз. Биз карачайлар көп, баарыбызды жибербейт. Жиберсе да ким барат, ким калат, тандайт деп ойлогонбуз. Андай болгон жок. Аскерлер күчкө салып поездге салышты. Эч ким калган жок. Орто Азияга кетесиңер деп ачык эле айтышты. 120 үй бүлө көчүп келдик. Эл жакшы кабыл алды. Бизди бөтөн элсиңер деп жектегендер болгон жок. Каалагандар үйлөнүп, кааласа турмушка чыгып Кавказдагыдай эле эркин жашадык. Ушинтип отурукташып калдык. И хотели, кто женится, кто замуж выходит,
Кажар апа азыр 93 жашта. Айылдагы жашы эң улуулардын бири. Азыр анын сиңдиси жана кызы гана бар. Калган туугандары эгемендик алгандан кийин Кавказга көчүп кетишкен. Бүткүл жашоосу Кыргызстанда өткөн бул үй бүлө башка жакка жылгысы жок. Она у нас родилась, где-то Киргизка. Конечно, Кыргызга, Кудайга шүкүр. Рахмат Сталин алып келди, жерге ташлаган. Миң рахмат. Жолдошуңуз кыргызбы? Жок, мен өзүм кыргызмын. Кыргызстанда төрөлсөм. Мен айтат мага, Кыргызстан эмне дейт? Кыргызстан это ад и рай на земле дейт. Түшүнүктүү. А мы теперь, это у нас вторая родина. Самая хорошая. Это у нас вторая родина. Кыргыздар бар, өзбектер бар. Ай десем ий деп чыгат. Все, проблем нет. Кыргызстанга жаңы көчүп келгенде кооптонгондор көп эле болгон дешет. Бирок эки элдин үрп адаттарынын, турмушка көз караштарынын жана тилиндеги окшоштуктар бул элдин кыргыздар менен тез маалашып кетишине өбөлгө түскөн экен. Это айран местный, это самый свой, это тоже свое. Давайте, пробуйте. Айран неме экен, улуттук тамак сыяктуу экен, Да, Кыргызда чай берет келген кишиге. Bizde сразу айранны неметет. Мал көчөгө немеге келселер, навару кваротам. А у нас келгене дарбазага жеткенде эле сразу неме айран ичпет деп коет. У нас так положено. Карачайлар антке менен улуттук салтын урматтап, жаш муунга өткөрүп берүүнү аздектеген эл. Тилекке каршы Кыргызстанда салт улантып кетчүлөрдүн азайып, азыр 2000 эле жакын калды. Алар Чүй аймагында Орловкадан Чалдыбарга чейинки айылдарда жана Бишкекте турушат. Надежда болсо, мекендештеринин саны азайганы кейтет. Менин бу жерде чоң атам бар, Шамай. Аны немесе жолдошу дейм, подружкасы дейм, бабушка Маша, Зали бар. Анан өзүмнүн бир туугандарым 3 бала бар. Анан өзүмнүн апам берди, атам берди. Карачайлар жарык келечекти билим берүүдөн көрүшөт. Дээрлик бардык үй бүлө баласына жогорку же кесиптик окуу жайда билим алууга шарт түзөт. У нас в карачаевских семьях это обязательно, что Карачайлардын үй бүлөсүндө сөзсүз ар бир бала мектепти аяктап жогорку окуу жайга тапшырышы керек. Бул милдеттүү түрдө. Мындан улам билим берүү, медицина, экономика өңдүү тармактарда иштеген кесипкөй адистер көп. Биз алар менен сыймыктанабыз. Ханка Семенова 17 жылдык тажрыйбасы бар мугалим. Бир нече жыл жергиликтүү кеңеште депутат болгон. Айтымында калк арасында аялдарга карьера курууга тоскоолдук жок. Конечно, у женщин есть своя ниша. Албетте маданий өзгөчөлүк, менталитетке жараша аялдардын өз орду, чектөөлөрү бар. Бирок билим же өзүн-өзү өнүктүрүүгө келгенде же иштейм десе эч кандай чектөө жок. Бир гана колдоо бар. Карача элинин маданияты бай жана тарыхы терең. Аны менен өздөрү да сыймыктанышат. Тарыхый мекенден алыс болгонуна карабай, алардын айрымдары али күнгө чейин сакталган. Сейчас покажем один из обычаев, как вот идут женщины по дороге. Салттардын бирин тааныштырып өтөйүн. Бизде кыздар жаш өзгөчөлүгүнө жараша оң же сол тарапта турушат. Мисалы менден кичүүбү, демек оң жакта турат. Эгер мындан дагы кичүү кыз болсо, анда ал тескерисинче сол жакка турат. Анткени бирөө жумшап калса, кичүүсү кызматка кетет. Биз ордубузду алмаштырбай кете беребиз. Карача элинин Ата журт эл аралык ассоциациясынын башчысы Зухра Шидакованын айтымында, кыздар эле эмес, эркектер да ушундай эле эреже менен басышат. Бул эреже өзгөчө карачай кыз келиндерине тиешелүү. Мындан улам көчөдөн көргөндө ашыкча суроолор жаралбайт. Народа отношение совершенно может быть разное. Нельзя поднимать на нее руку вообще. Калктын аял кишиге мамилеси башкача. Кыз кишиге эч качан кол көтөрбөйт. Бул уят нерсе. Ушул күнгө чейин кыздар жалгыз эркин жүрүшпөйт. Балдар менен жолугушууда да эч качан жалгыз барышпайт. Сөзсүз жанында агасы же тайкеси болот. Кыргызстандагы карачайлардын чакан жамаатында улуттук нарк насилдин, маданияттын сакталышына мына ушул учкулаң ансамблинин салымы зор. Бул ансамбль өзүнүн оригиналдуу программалары менен карачайлар арасында эле эмес, жалпы Кыргызстандын жамы журтуна таанылган. Айгерим Акылбекова, Алишер Муталипов, Азаттык, Чүй облусу.
Мына ушундай видео баяндар бул жумадагы Данистен назарына түштү. Азаттык радиосунун кеңири видеотекасын сиздер сайтыбыздан таба аласыз. Сайтыбыздын дареги azatlyk.org. Мен Сабыр Абдымомунов сиздер менен кийинки шейшембиде жолугушам. Эсен туруңуздар.